Бизге жаңы жыл тоссом болобу деп суроо келген экен. Урматтуу бир туугандар, акылдуу адам ар бир ишти кылыштан алдын, аткарыштан алдын акыл менен бир ой жүгүртүп, бир ой чаптырып, андан кийин иш кылыш керек. Жаңы жыл тоссо болобу, болбойбу деген суроого, урматтуу бир туугандар, биринчиден бул биздин үрп адатыбызга дагы туура келбейт, экинчиден ислам динине дагы туура келбейт, майрамдык касиети дагы жок. Ислам дининде майрам дегенде кедей кембагалдар, жалпы адамдар бардыгы бирдей кубаныш керек. Бул жерде андай нерсе жок. Андан кийинки үчүнчү маселе, арамдын, жаман нерселердин көптүгүн билебиз. Канча мусур болот, канча адамдар бозулгандыгын, канча адамдар мас болгондугун, канчалаган жаман кылмыштар болгондугун жылда эле билип жүрөбүз. Ошондуктан кимде ким ушул күнөөлөрдөн, адеп акылактан, маданияттан, шариаттан, Кудайдын каарына калбайын десе, ислам дининде жаман иштерди кылбаймын деген болсо, андай нерсеге аралашпашы керек. Анан дагы бир эскертип айта турган нерсе, бул жаңы жылдын өзү ушул убакта жаңы жыл деп майрамдоонун түпкү тамыры дагы эч кандай ислам динине дагы туура келбейт, акылга дагы туура келбейт. Жада калса ошол христиандар, мусулман эместер Иса пайгамбарды туулду деп майрамдайбыз дегендердин өздөрү дагы айтып жатышат. Бул мусулмандардын эмес, ошол христиандардын дагы майрамы эмес, жада калса. Неге дегенде Иса пайгамбар ошол кышта мындай убакта туулган эмес, балким курма бышкан убакта туулган. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, акыйкаты жалган, маданиятка, акылга, динге туура келбеген майрамды майрамдоонун эч кандай кажети жок. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушундай күнөөкөр болуудан, маданияттан артта калуудан, жамандыктарга баруудан, өзүңүздү ушундай коркунучка коюудан алыс болуңуз. Алла таалам өзү сактасын.